Арбаңыздар биздин каналдын катталуучулары, жалпы көрөрмандар. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны демекчи. Бул сапарда биздин маегибиз Талас областынын Манас районуна караштуу май айылында 1953 жылы туулган Алтынбек байке тууралуу болмокчу. Алтынбек байке Ишеналы Раззаков атындагы Кыргыз улуттук техникалык университетинин курулуш адистигин бүтүрүп, эмгек жолун Жалал-Абад областындагы Токтогул кесинде инженер болуп баштаган. Ошондой эле Талас областына караштуу Талас суу чарбасында инженер, шаардык кеңештин депутаты жана башка кызматтарды аркалап келген. 2009-жылы Америкага келип, жеке курулуш компаниясын ачып, иштетип келет. Алтынбек байке жашына карабай Шамдагай, Тамашакөй, көптөгөн жаш муунга мыкты устат. Жаштар азыркы учурда Алтынбек байкеден үйрөнгөн тажрыйбасын мекенибизге барып, практика жүзүндө колдонуп, чоң имараттарды куруп келишет. Алтынбек байке жубайы Айчүрө эже менен Филадельфияда болуп турган көп иш-чараларга салым кошкон үлгүлүү, патриот үй-бүлөлөрдүн бири. Жаш муундар, сиздер менен ар дайым сыйныктанабыз. Саламатсыздарбы? Биздин Филадельфия кыргыз көчүнүн көрүүчүлөрү ар жылы 16-июнда Америка Кошмо Штатында аталардын күнү майрамдалат. Бүгүн Филадельфия шаарынын кыргыз жамаатынын аксакалы Алтынбек байкенин атайын кыргыз көчү куттуктап келди. Байкеге сюрприз кылып. Байке эже, кандайсыздар? Күнүңүздөр кандай өтүп жатат? Жакшы бар. Жакшы, рахмат. Саламатсыздар, кыргыз көчү, Филадельфиядагы кыргыз көчүнүн командасына чоң ыраазычылык билдирем. Бүгүн ошо аталар күнү экен, ошо аталар күнү атайы келип куттуктап коелду деп рахмат силерге. Ишиңер алга жылсын. Мына биз эжең менен бу жерде отуруп чай ичели деп кирип калганбыз. Кыргыз көчү менен жолугуп калдык да сул чайына. Рахмат силерге ошондой. Ошо бүгүн буйрук окшойт ушинтип. Ооба. Баяк кылалы депчи. Кыргызстанда жакшы күндөрүңүздү эскерип айтып бербейсизби? Кыргызстанда эми жакшы күндөр мен ойлойм ушу баардык эле күн жакшы күн болуш керек депчи. Анан ошол Кыргызстанда жакшы күндөр кандай десек, бала чактан баштап, төрөлгөндөн баштап ушул күнгө чейин баардык эле жакшы күн деп эсептейм. Анткени себеби жаман жагын көргөн жокмун, толук жакшы жагын гана эстесек болот. Анткени бала чакта жакшы жүрдүк, жакшы турдук. Ошол убактарда айылда болобу, шаарда болобу, башка жерде болобу, баардык эле эсте калаткан нерселер болот деп эсептейм. Анан жакшы күндөр ушу ал убакта жакшы билим алып, колдо кече билим алып, анан үй бүлө күтүп, бала чакалуу болуп, анан кийин бала чакалар үйлөнүп, неберелер болуш деген ошол эң жакшы күн деп ошону эсептейм да. Кайсыл окуу жайды бүтүргөнсүз? Кайсыл кесипти аркалап иштеген элек? Окуу жайын ошо мен өзүм Манас районунун Май айылында төрөлгөнмүн 53-жылы. Анан ошол убакта мектепте окуп жүргөн кезде бизде айылда мектепти бүткөндөн кийин
Бишкекте политехник институтка курулуш адистигине тапшыргам. Ал бүткөн кезде бизди направление менен Жалал Ат областына токтогул кезде инженер кетирик болуп иштеп арды иштедим. Арды 2 жыл иштеп, ошол убакта 79-78 жылдары эжең менен үйлөнүп, ошондо бала чакалуу болуп калганбыз. Анан кийин болсо Талас областына ачылгандан кийин Талас областына направление келип, ал жерде суу чарбасынын Талас Отстрой деп койчу, Талас суу чарбасынын тресинде ошол жерде инженер болуп иштедим. Производствого келип иштедим. Андан кийин областтагы транспортко арды 4-5 жыл иштедим. Область управление транспорт деген бизде ошол министерство автошолдорго башчы, ошол транспортто зам директор болуп, строительство боюнча иштедим. Андан кийин Талас шаарындагы курулуш эмелеринде уюмдарында, ишканаларда иштедим. Ошол жерде инженер болуп, главный инженер болуп, анан кийин директор болуп, анан городто, шаарда депутат болуп иштедик. Ошол областта иштедик. Ошол иштер жакшы эле болду. Ал убакта кесип боюнча баардык эмелер жетиштүү болчу да. Анан биз антке кийин уже биздин кыргыз мамлекет эгемендүүлүк болгондон кийин муну баардык эмелер ошол нерселер өзгөрдү да. Ошондо анан уже биздин адистик боюнча иштерибиз азайып, бирок башка жеке ишкер менен алек болдук. Тамак аш боюнча, анан башка эмелер боюнча ошол өз неберебизди иштеп, жеке ишкер болуп иштеп жүрдүк. Жакшы. Ошол андан кийинки кандай ошол кийинки Америкага ошол биякта туугандарым бар болчу, ошолор конок кылып кетпейсиз деп биринчи мен келгем. Анан келип ошол келип калганда анан келип ошол жүрсөм, анан ошол илим раматы ошол айтып калды. Эми барганда мен калып эле калбайсың Америкада, берден деле сен адистик боюнча иш табылат депчи. Жакшы байке, канча баланы тарбиялап келесиз, канча неберени эркелетип жүрөсүздөр азыркы күндө? Кудайга шүгүр, 2 уул 1 кызым бар, 4 неберем бар. Кудайга шүгүр, колдон келсе жакшы тарбияладым деп ойлойм. Балдарым, кыздарым өздөрүнүн кесиби менен эмелер бүтүп, ошол өзүнүн тармагын иштешип жатышат. Неберелер болсо окуп жатышат, баары жакшы. Балдарыңызга канчалык туура тарбия бердим деп ойлойсуз? Колдон келсе туура эле тарбия бердим деп ойлойм. Анан калган жакшы жагын өздөрүнүн деп ойлойм да. Жакшы эле бердим деп ойлойм. Жакшы. Байке, Америкага кайсыл жылы келдиңиз эле? Америкага 2009 жылы келдим. Америкага келгенден бери байке эмне жумуштарды башкырттан өткөрдүңүз? Азыр кайсыл кесип менен алектенесиз? Америкада ошо келгенден бери ошо эмеде өзүмдүн кесибим боюнча иш кылам. Өзүмдүн чакан компаниям бар. Ошо компанияда иш жүргүзөм. Ал ошол компанияда бизде эме деп коет, курулуш иштерин жүргүзөбүз да. Бизде Америкада руфинг деп коет. Руфинг деген бул эми ошол үйлөрдүн крышаларын, эмелер сыртындагы стеналарын биз ошо сайдинг жасайбыз. Ошо эмелер үстүнкү крышасына ошо шынгыл деп коет. Ошол эмелер металлический крышалар деп ошолор жасайбыз да. Ошол жаңы келген балдарды баягы алар жаңы келгенде техник безопасность дегендер берде башкачараак да, тияктагыдай эмес да. Ошол жанагы кандай жол менен ошол жумушту баштоо керектигин, крыша ачкан жерде бизде атайын лестницалар бар. Ошо менен чыгат да. Ошол лестницаларды балдарга кандай кылып коюш керек, кандай кылып көтөрүш керек, кандай кылып чыгыш керек, кандай карбаш керек десе ошого көрсөтүп, өзүм чыгып көрсөтүп берем балдарга. Ошо балдар жаңы келген балдар ошого үйрөнүп, өзүнчө ачып кеткен ишкерлер да көп, жаштар. Ошо ал эмес, даже ошол иштеп кеткен балдарды кээ бирлери Кыргызстанга барып, ошол Америкада курулуш иштерин тияктан да жүргүзүп атышат балдарчы. Мен аябай сүйүнүп атам, экен бул бияка келген жаштар үйрөнүп, тияка барып ошону уланткан, ошол жака өздөштүргөн чоң жетишкендик деп эсептейм да.
ошол жазып аткан балдаргачы. Ошо компания азыр иштеп атат. Буюрса жаңы келген балдары дагы деле колдон келген жардам берип үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Көп жаш муундар сизден үлгү алат. Байкенин компанияда иштеп кеткенбиз, ушундай байкеден үлгү алабыз деп, сыймыктанабыз деген сөздөр көп угабыз. Анан ушул Америкага келгенден бери эң унутулгус окуялар болду беле? Кызыктуу окуяларды айтып бербейсизби? Биз эми жанагы ошо кесип боюнча иш кылып аткандан кийин жаңы келген Кыргызстандан келген жаштар жумушка келгенде ошо крышасы ошо лескалар бар, ошо лескалар койгондо балдар коркушат да. А мен өзүм болсо аларга тамашалап коюп өзүм чыгып иштөө жолу чыгып анан көрсөтүп берип, анан балдар ошол күлүшүп анан кийин акырында үйрөнүшөт да. Абдан жакшы. Ошо балдарга көрсөтүп үлгү кылып берейин деп ошол аракет кылып өзүм кошо чыгып үйрөтөм, чыгып жүрүп койсом, мындай карабаш, мындай сөз керек деп кылып. А балдар үйрөнүп кетишет, коркпой калышат да кийин. Жумуш учурунда балдар анан коркушпайбы? Балдар эми жаңы келгендер коркушат, анан деле эми конечно коркот. Мен деле жаңы келгенде ошондой башталганбыз баарыбыз эле. Баягы специалист болсоң деле сен оны баягы бияктын эмеси башкачараак да. Анан ошол балдарга эми болуп күлүп коеюн, өзүм көрсөтүп чыгып кетем, анан алар да ошо бир-эки күндөн көнүп калышат акырындапчы. Лестница чыкканда коркушат да, Коркушат, башында жаңы келгенде коркушат, анан кийин көнүп калышат. Көнгөндө бар, кээбилери көнө албай башка жумушка которулуп кеткендер бар, ички ремонт жумуштары эмелерди, ошол жаңы үйлөр эме кылган. Кээбилери ошо крышада иштеп калып калат, үйрөнгөндөр. Жакшы эле. Азыр Кудайга шүгүр баары деле ошо иштеп, ошол бир кол алып чыгып кеткен балдар деле кийин келип жолукканда байке деп жакшы сыйлар эме алып жүрүшөт. Баягыларды эстеп, жакшы күндөрдү. Бу жерде баары жакшы деп ойлойм. Көп жылы Кыргызстанда жашап, анан ошол жакта Америкада да бир нече жыл жашап калдыңыз да. Америкага келгенден кийин ошондо канча жыл болду ошо? Кыргызстан Америкага келгенге уже 15 жыл кетти. 15 жыл болду. Бир нече бат эле өтүп кетти. Бат эле өтүп кетти. Бияктагы неберелерде, Америкада неберелер 12-13 чыгып калды. Ошол карайсыз убакыт бар бүйдө өтө берет. Сиздин жаш муундарга эмнени айтып кетет элиңиз? Америкадагы жашоо кызыктураакпы же Кыргызстандагы жашоо кызыктураакпы? Эмне менен айырмаланат? Айырмасы бул Америка деген мамлекет өзү дүйнөдөгү чоң мамлекеттердин бири, экономика боюнча баардык жагы. Бу жерден мен ойлойм, ошо жаштарга эмне айткым келет? Бу жерде жакшы нерселерди үйрөнүп, ошол нерселерди биздин Кыргызстанга керек нерсе колдонсо болот да. Бу жерде эмеси шарты эмеси баары жакшы да. Окуу жайларга көп нерселерди үйрөнүп, Кыргызстанга ошону өздөштүрсөк болот деп ойлойм. Мен ойлойм, ошо азыркы жаштар ошону жасап атат болуш керек. Америкага келип, ушул окуу жайларды бүтүрүп, биздин Кыргызстандан келген студенттерге эмне деп айтат элиңиз? Кыргызстанга кетип, ошол жакта өзүнүн кесибин улап иштеп кетсинби же ошо Америкада калып, жашап, түп тамыры менен ушул жакта дагы көп ийгиликтерге жетишсин деппи? Кандай бир мен ойлойм, ошо азыркы келген жаштар бу жерден жакшы билим алып, жакшы өздөштүрүп, анан Кыргызстанга ошону билимин ошол жактан Кыргызстан өнүккөнгө салымы кошсо жакшы болот деп ойлойм да. Келечектечи. Байке, менин эже ар дайым үлгүлүү үй бүлөлөрдүн бири. Жаш муундар сиздерден менен сыймыктанат, сиздерден көп үлгү алат. Айчүрөк эже болсо активист, патриот эжелердин бири. Айчүрөк эже бири ушул Американын эмнеси жагат сизге? Кыргыз мамлекет болуп эсептелет. Эмнеси биринчиден эли, элдин кичпейилдиги, ошол эле учурда кеңпейилдиги, адамдарга болгон мамилеси. Бул жерде ар бир көп улуттун адамдары болгондуктан баардык адамдарга бирдей мамиле кылышат. Сен мен деп бөлүшпөйт, кайсы улутсуң ага карашпайт, ошонусу жагат. Экинчиден булардын законду, элдердин законду аткаргандыгы, законду так аткарышат, законду сыйлашат, ошонусу мага жагат. Үчүнчүдөн
бул жердин жаратылышы абдан кооз, абасы таза, баардык жагынан алып караганда кенен, берекелүү жер болуп, ушунча элди, ушунча эмигранттарга баардыгына тең мамиле кылып, баардыгына шарт түзүп берип атат. Мага ошонусу жагат. Ошол эле учурда биздин Кыргызстандан биз келген учурда абдан саналуу гана кишилер келчү, визалар аз берилчү. Азыр мынакей 5 жылдык, 10 жылдык визаларды алып элдер келип атышат. Биз ошого абдан мен кубанычтамын. Канча кыргыздардын ата энелери келип атышат бул жака. Бул жерди көрүп кетип атышат. Бул жерге келгенде көпчүлүгүн угуп атабыз. Сонун жер турбайбы, абдан шарттары сонун турбайбы деп өздөрүнүн ыраазычылыктарын билдирип атат. Ошондой эле ушул жердеги канчалык кыргыздар көп болсо, ошончолук Кыргызстан үчүн жакшы болот деп ойлойм. Ошончолук бирөөнүн ата энеси бар ал жакта, бирөөнүн балдары бар, бирөөнүн бир туугандары бар. Деги эле бул жактан аларга жардам барат. Ошол жактын жашоосун көтөрүүгө кандайдыр бир деңгээлде жардам барат. Мына ошол жагынан дагы абдан жакшы. Анан азыркы бул жерде кыргыздар көбөйүп калды. Азыркы ошол келип бул жерден төрөлгөн балдар мектепте окушуп, мектептен ары жогорку окуу жайларына өтүшүп, жакшы кесиптерге ээ болушуп, уже биринчи выпускниктер уже жакшы иштеп башташты. Мына мен ойлойм, ушундай кыргыздар канчалык көп болсо, ошончолук бул жерде өздөрүнүн тамырын түптөп, кыргыздар ким экенин башка элдер да билип, ошол эле кыргыздын ийгиликтүү балдары, кыздары кайра Кыргызстанга барып бир өздөрүнүн эмгектерин кылып берсе, сонун болот го деп ойлойм. Анан бул жерде дагы айтып кете турган нерсе, бул жерде көп нерселер кыргыз коому, кыргыз жамааты уюштуруп көп иш-чараларды өткөрүшөт. Ар бир майрамдар, өзүбүздүн кыргыздын майрамдары, бул жердин майрамдары баарын дайыма бирге ала жүрөбүз. Кыргыздын салт санатын эч убакта унутпайбыз. Биздин ынтымак ушундай. Мисалы үчүн Сармерден деген оюнду өткөрүштү, Ордо өткөрүштү. Анан ар бир жылы 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүндө биздин Америкадагы штаттарда кезек-кезеги менен спартакиада өтөт. Ошол спартакиада буюрса мына быйыл биздин Филадельфия шаарында өтөт. Ошого абдан азыр даярданып жатышат. Биз дагы колдон келген жардамды көрсөтүп атабыз. Дагы эмнени айтсам, өткөн жумада балдарды коргоо эл аралык күнүн бир жакшы маанайда бир паркта өткөрдүк. Буга демилгечи болуп, кыргыз көчү коому демилге көтөрүп, анан кыргыз мектеби ата энелер болуп биригип, кыргыз жамааты чогуу болуп, ошол майрамды абдан сонун өткөрүп алдык. Балдар абдан кубанычты, балдарга белектер берилди. Бир күн кечке чейин ушундай жакшы майрам болуп берди. Мына ушул майрамды биз ойлоп атабыз, ар жыл сайын өткөрөбүз го деп. Дагы эмне айткым келет? Кыргыз мектеби жөнүндө айтайын десем, ал мектеп уюштурулганына мына 5 жыл болду. 5 жыл мурда биз ата энелер, мугалимдер болуп ушул 8 окуучудан баштаган элек. Мына азыр 40тан ашып калды окуучулардын саны. Бул дагы чоң жетишкендик деп ойлойбуз. Ошол окуучулар мына бир 5 жылдан кийин уже бир чоң окуу жайларына өтүп окушуп, бир чоң адистер болуп чыгышы мүмкүн. Ошого биз кубанабыз, ошону күтөбүз. Ошол эле кыргыз балдар өздөрүнүн эмгегин Кыргызстан үчүн дагы жасайт го деп ойлойбуз. Эже байке, Филадельфия кыргыз көчүнө, биздин кыргыз мекендештерге, жалпы эле элибизге кандай каалоо тилектерди айтып кетесиздер?
Ebi Amerika'da, Philadelphia'da Kırgız köçemen aytar elem. Şu Artsirege rahmat. Şuday uyuşturup şu Amerika'da Kırgızstanda bolup başka mamleketте kelgen immigrantlar bar менен маектешип ушундай эме кылып атсаңар, жүргүзүп атсаңар ошолор ишке ашып өркүндөсүн. Мен ойлойт элем, ошо кыргыз көчү командасы менен жакшы иш алып барып атсаңар, биз аябай ыраазыбыз. Ушул анткени ушул Филадельфияда жашаган биздин мекендештер ошол кыргыз көчү менен тыгыз байланышта иштешет. Ошол жерден көп жакшы иш кылып аткан ишкерлер болобу, башка коомдо иштегендер болобу, ошолордун эмесин силер чыгарып эме кылып атсаңар да, ошолор жакшы ишке ашып, мыналар дагы өркүндөсүн. Ошону каалайм. Ишер ийгилик болсо командагар кеңейе берсин. Биздин кыргыз жааматыбыз биригип ошол кыргыз көчү менен чогуу иштеп жатат деп ойлойм. Рахмат силерге ушинтип келип бизди көңүл алышып, бир жарым саат болсо да ошо маектештик. Колдон келген маегибизди айтып берүүгө аракет кылдык. Kırgız göçüne ben kaalайт элем, эч убакта арыбасын, жүрө берсин. Kırgız göçü менен дагы келечекте чоң бир иш-чарага айланып, бүткүл Кыргызстанга таанымал болсун, бүткүл дүйнөгө таанымал болгондой жакшы команда болсун деп ойлойм. Саламатсызбы? Сизде Рахмат. Аталар күнү менен Рахмат. сизге кааларым ден соолук, өмүрүңүз узун болсун, балдардын төрүндө эжем экөөңүздөр улуу кишилер болуп, кандай десем эми, чоң ата, чоң апа болуп жүрөңүздөр. Төрдүн көркү болуп жүрөңүздөр. Сизге эчтеке белегим бар эле. Ак калпаңыз башыңыздан түшпөй, аман эсен, ала тоодой болуп биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрөңүздөр. Siz barsız men barmın, tarbiyang azarmın, tayanar adamım, atakem, sırdaşar